Талас облустук жаштар кеңеши 2017 жылдан бери жаштар үчүн жаркын келечек программасынын алкагында долбоорлорду жазып, бир катар жакшы иштерди жүзөгө ашырып келүүдө. Германия кызматташтык уюму менен биргеликте бүгүн шаарыбызда жакшы жаңылык болду. Анткени Ловс полиграфиялык чакан ишканасы ишке берилди. Бул басмакананын өзгөчөлүгү мында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын иш алып баруусунда. Аларды алдын ала окутуудан өткөрүп, иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу менен айлык маяна менен да камсыздандырылат. ГИЦ бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 150 000 сом бөлүп берген. Калган 150 000 сом каражатты жаштар кеңеши тарабынан камсыз кылынган. Ишкана негизинен полиграфиялык бардык кызматтарды аткарышат. Мисалы атаган болсок, футболка, кепкаларга, тарелкаларга печать басуудан баштап, чакан журналдарды чыгарганга, андан тышкары шаар ичиндеги эле башка полиграфиялык кызматтар сыяктуу эле кызматтардын баарын аткарышат. Болгону бир жакшы жери бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштешет. Бүгүнкү күндө 15 бала, Талас шаарындагы 15 бала 14 жаштан 28 жашка чейинки балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар атайын окутуудан өтүшөт. Аталган басмаканада бардык тейлөө иштери үчүн тиешелүү жабдыктары жана шарттары түзүлгөн. Жакынкы аралыкта китеп басып чыгаруу мүмкүнчүлүгү да болот дешет жаштар кеңешинин мүчөлөрү. Муну менен бирге Колобок кейтеринг чакан кызмат көрсөтүү кызматында ушул эле жаштар колго алып чакан коноктосуу, банкеттерди уюштурууда жасалуучу тамак аштарды даярдап, жеткирип берүү кызматы көрсөтүлө баштайт. Ал үчүн ГИЦ долбоору менен каржы бөлүнүп, кыз-келиндер окуудан өтүшүп, жабдыктар менен камсыз кылынды. Биздин көрсөтө турган кызматтардын катары бул тамак аштарды жеткирүү, аларды уюштуруп берүү, чакан банкеттерди, фуршеттерди уюштуруу, ал эми жалаң заказдарды кабыл алабыз. Заказдардын бардыгы бир 3 күн 5 күн аралыгында эртерээк берилиши керек. 50 кишиге шартталган оборудованиябыз бар. Мындан тышкары холодильник, багы, бардык ошо тамак аштарды жасоого керектүү эмеректердин баары алынган. Бардыгы өзүңүздөр көргөндөй эле булардын бардыгы складной. Столдарга чейин бар, аларды багы кайсыл жакка чакырса дагы ошол жакка вывозке барып, биз ошол жерден жасап бергенге даярбыз. Жаштардын мындай өзгөчөлүү жана жакшы саамалыгын колдоп келген жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү аталган иштин келечеги чоң экендигин белгилөө менен жакшы саамалыкты колдоо болоорун кошумчалашты. Бул бүгүнкү менин оюмча бул башталышы жакшы жумуштардан. Ошол эң жакшы жагынан баштаганыңарга мен абдан ыраазымын. Себеби бул биринчиси бул мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жаштарыбызга ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп берип атканыңарга бул чоң жумуш да. Бул сиздердин демилгеңиздер менен ачылып аткан иш-чарага каалап кетмекмин. Ийгилик ар дайым эле ушул биздин жаштардын коому, ушул жаштардын көйгөйүн көтөрүп, маселесин, деңгээлин аныктап, ушундай көптөгөн иш-чараларды өткөзүп берсин. Жакшы тилектер жакшы дем менен ишке кирип жаткан бул саамалыктын расмий түрдө кызыл тасмасы кесилип, анын ичи менен келген коноктор таанышып чыгышты. Рахат Бишалиева, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.